Амансызбы кадырман теле көрүүчү, ар бир үйгө жараткандын жакшылыгы жаасын деген аруу тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Экран аркылуу сиздер менен амандашып, очурашып жаткан кызыңыздар мен Жазгүл Кудайбердиева кызматыңыздардамын. Урматтуу теле көрүүчү, август айында буюрса Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги салттуу маданият жана музыка фестиваль өтөт. Бул иш-чараны Кыргыз Республикасы Маданият министрлиги, Түрк маданияты жана мурасы фонду, ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын салттуу маданият жана искусство илими изилдөө борбору менен биргеликте уюштуруп жатат. Мына ушул рух санат деп аталган фестиваль кандай фестиваль? Бул фестивалды уюштуруунун канчалык зарылчылыгы бар эле? Канча мамлекеттен катышуучулар катышат? Бул фестиваль жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын биз студияга конок чакырганбыз. Анда бүгүнкү конок менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дүйнөлүк рух санат фестивалынын уюштуруу жана өткөрүү штабынын жетекчиси Кирмалиева Адила Даярболовна бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Саламатсызбы Жазгүл, рахмат, кош келдик. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды кутман таңыңыздар менен демекчимин. Негизи эле фестиваль тууралуу бир-эки ооз сөз айтып берейин. Эмне болгон фестиваль, кайдан келип чыкты? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эми азыр ааламдашуу доору жүрүп жатат. Дүйнө жүзүндө ааламдашуу доору менен бирге эле ушу ар бир улут өзүнүн иденттүүлүгүн, башкача айтканда тилин, маданиятын, каада салтын, үрп адатын, өзүнүн улут экендигин тастыктаган, айгинелеген бир өзү үчүн маанилүү бир нерселерди сактап калуунун аракетинде да. Биздин фестиваль дагы ушул багытты максат кылып негизделди. Себеби кыргыз дагы өзүнүн тилин, маданиятын, үрп адатын сактап калышы, кийинки муунга бузбай ошол аутенттүүлүк формасында өткөрүп бериш өтө маанилүү. Фестивалдын бирден бир максаты ушу деп айтсак болот. Аты айтып тургандай, рух санат. Рух деген бул жан дүйнө. Санат деген бул түрк тилинен маданият дегенди түшүндүрөт. Демек ушул жан дүйнөбүздүн азыгы болгон өзүбүздүн маданиятыбызды сактап калуу. Биринчи кезекте биринчи максат ушул. Ал эми кайдан келип чыкты бул фестиваль деп көрөрмандарда суроо болуш керек. Бул фестивалдын тарыхы 20 жылдан ашык убакытты басып өттү да. Буга чейин Кыргызстанда 25 апрель салттуу музыка күнү белгиленип келе жатат. Кийинки жылдары ошо 2016 жылдан кийин десек болот, дээрлик жалпы чоң бир республикалык майрамга айланган. Орто мектептен, бала бакчадан баштап ушул күндү белгилеп, өзүбүздүн улуттук музыкабыздын майрамы катары белгилеп келе жатат да. 2004 жылы Калый Молдо Басанов атындагы улуттук консерваторияда биринчи жолу салттуу маданият, салттуу музыканы сактоо изилдөө маселелери деген илимий конференция өткөн. Мына ошол конференцияда Кыргызстанда биринчи жолу ушундай конференция өтүп, ошо жакынкы кошуна мамлекеттерибизден, алыскы өлкөлөрдөн музыка таануучу изилдөөчүлөр келип, анан мындан ары Кыргызстанда ушул 25 апрель салттуу музыканын майрамы катары белгиленсин деп өзүнүн резолюциясында кабыл алынган. Ошо менен 2004 жылы кабыл алынган резолюциянын негизинде 25 апрель жыл сайын салттуу музыканын майрамы катары белгиленип келе жатканда, ал эми 2013 жылы 25 апрель салттуу музыка күнүн мындан ары улуттук майрам катары, салттуу музыканын майрамы катары белгилөө тууралуу Жогорку Кеңештин токтому чыккан 2013 жылы. 2019 жылы болсо ошол салттуу музыканын 15 жылдыгына карата ошол кездеги Кыргыздын салттуу музыкасы фондунун негиздөөчүсү Роза Асановна Аманова, Кыргыз Республикасынын эл артисти, искусство таануу илимдеринин доктору, профессор, ушул кишинин жетекчилиги менен ушул нерсенин баары болуп келатат да. Ошол кишинин жетекчилиги менен кайра эле ошол кездеги президентке Кыргызстанда комуз күнүн белгилөө демилгеленген да. Анан ал кездеги президент колдоп, андан ары комуз күнүн белгилөө тууралуу президенттин атайын жарлыгы чыккан. Мына ошо менен 15 жылдыгына карата комуз күнү демилгеленип жатса, ал эми салттуу музыканын 20 жылдыгына карата 24 жылы ушул рух санат дүйнөлүк фестивалын негиздөөнү биз кайрадан сунуш кылганбыз. Фестивалдын демилгечиси айтып өткөндөй эле искусство таануу илимдеринин доктору, профессор, ушу Кыргыздын салттуу музыкасын дүйнөгө даңазалап жүргөн биздин эжекебиз Кыргыздын салттуу музыкасы фондунун негиздөөчүсү Аманова Роза Асановна болуп эсептелет. Роза Асановнанын демилгесин биринчи кезекте биздин маданият министрлигибиз
кош колдоп, андан сырткары улуттук манас театры колдоп, мына бүгүнкү күндө бул фестивалды өткөрүүнүн алдында турабыз. Фестивалдын негиздөөчүлөрү болуп Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги жана Кыргыздын салттуу музыкасы фонду эсептелинет. Ал эми фестивалды уюштуруучулардын катарында искусство таануу Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын алдында салттуу маданият жана искусство илимий изилдөө борбору бар. Ошол борбор Улуттук манас театры, Түрк маданияты жана мурасы фонду, Кыргыздын салттуу музыкасы фонду, Манас академиясы сыяктуу бир топ уюмдар ушу уюштуруучулардын катарында бүгүнкү күндө иш алып бара жатат да. Фестиваль өзү 1-2-3 август күнү Чолпон Ата шаарында Рух Ордо маданий этнографиялык борборунда өтөт. Фестивалды өткөрүү, уюштуруу тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн тескемеси 2025 жылдын февраль айында чыккан. Тескемеге ылайык ведомстволор аралык иш планы түзүлүп, уюштуруу комитетинин башында Эдил Жолдубаевич өзү туруп, отурумдар өтүп, пландалып, азыр жакшы иштер жүрүп жатат. Эми бул фестиваль дүйнөлүк деңгээлдеги өтө турган фестиваль экен. Анан канча мамлекеттен катышуучулар катышат, баягы тандоо туру өтүп бүттүбү, канча мамлекеттен баягы сиздер катышуучуларды тандап алдыңыздар? Негизи фестивалдын жоосу ушул 2025 жылдын март айында кабыл алынды. Министрлик тарабынан жоого ылайык фестивалда 3 багытта чоң иш-чаралар болот. Бул биринчиси эл аралык сынак, экинчиси эл аралык конгресс, үчүнчүсү маркет аянтча деп аталат. Мына ушул 3 багытка тең өз-өзүнчө жоолор иштелип чыгып, министрлик аркылуу, министрликтин эл аралык бөлүмү аркылуу 90дон ашык дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн министрликтерине, андан сырткары 19 элчиликтерге биздин жоолор жөнөтүлүп, ошол мамлекеттерден бизге катышуучуларды жөнөтүү боюнча чакырыктар жасалган. Анын негизинде жана соц тармакта, телеканалдар аркылуу негизи эле ушу колдон келген баардык аракеттердин негизинде бүгүнкү күндө бизге 50дөн ашык мамлекеттен өтүнмөлөр келип түштү. Ал өтүнмөлөр ар бир багыт боюнча кураторлор иштеп жатат, комиссия иштеп жатат. Өтүнмөлөр электен өтүп, баардык критерийлерге жооп берген 37 мамлекеттен 122 киши тандалып алынды. Кечэтен бери авиабилеттер сатылып алынып жатат баардык багыттар боюнча. Алардын ичинде жана айтып өткөндөй 3 багыт менен иш алып барат. Айрымдары конгресске катышат. Конгресс бул илимий өңүттүү болот. Салттуу маданият жана искусство, сактоо, изилдөө маселелерине арналган чоң эл аралык деңгээлдеги конгресс болот. Бул конгресстин дагы бир өзгөчөлүгү, эми биз Кыргызстан өзүбүздүн маданиятыбызга, музыкабызга мына эми гана бир кандай десем абдан бир көңүл бөлүнүп, бир каражаттар бөлүнүп, ушундай ири деңгээлде иш-чаралар өтүп келе жатпайбы? Дүйнө жүзүндө бул практика бир топ кыйла өнүгүп калган да. Ошол себептен биздин конгресске ушу дүйнө жүзүнөн мен деген аты чыккан таанымал салттуу маданият жана музыканы изилдеген окумуштуулар келген атышат. Кудай буйруса, жалпы кыргызстандыктар менен бирге күбө болосуздар фестивалдын ишине. Ал эми сынак 2 багытта өтөт. Биринчиси бул жеке аткаруучулар, экинчиси топтор арасында. Сынакта быйылкы жылкы сынакта аваздык аспапчылык багытты тандап алдык. Салттуу музыка өзү 3 багыттан турат. Бул биринчиси аспапчылык багыт, айтуучулук багыт, анан аваздык аспапчылык багыт. Мына ошол быйылкы конкурста аваздык аспапчылык багыт боюнча таймаш болот. Сынактын жалпы байге фонду 3 миллион сомдо түзөт. Калыс тартоо болсо эми эл аралык сынак болгондугуна байланыштуу калыс тартоого 7 мамлекеттен турган ошо салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр, профессионалдар, ошону изилдеген белгилүү окумуштуулар болот деп күтүлүп атабыз. Калыс тартоонун аты жөнү ошо конкурс болор күнгө чейин ачыкталбайт. Анткени жоого ошондой киргизилген. Бул негизи дүйнөлүк практика. Эми мына ушул рух санат деп аталган фестиваль баягы жан дүйнөнү азыктандыра турган, жан дүйнөнүн маданиятын байыта турган фестиваль экен. Анан салттуу музыканы сактап калуу, жаштарга жайылтуу максатын көздөйт экен. Анан негизи эле ушул мына ушул сыяктуу
салттуу маданий фестивалдарды, иш-чараларды өткөрүүнүн зарылчылыгы эмнеден улам келип чыгып атат? Балким жаштардын салттуу музыкага болгон кызыгуусу азыраак болуп жатабы же тескерисинче мурдакыга салыштырмалуу азыр дарамети, анан угууну каалап, билүүнү каалаган ушул салттуу музыка жөнүндө түшүнүгү бар жаштардын саны көбөйдүбү? Жана айтып өткөндөй, мунун зарылчылыгы эми баягы ааламдашуунун шарданында баардык этнос кылып аткан аракет десек болот. Бул биздин дагы ошо өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды сактап калуунун аракети. Жаштарды салттуу музыкага тартуу, өзүнүн маданиятын таануу, ушу тилибизди жоготпой, үрп-адатыбызды жоготпой, кийинки муунга өткөрүп берүү бул негизги максат да. Жаштар азыр эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп тилдүүлүк биздин өлкөдө. Азыр бирөөгө таңуулап сен ушул музыканы угасың же болбосо муну жаттайсың деш кыйын. Мына ошол себептен муну баягы жаштарга негизи эле өсүп келаткан муунга өзүнүн тамырына болгон кызыгууну ойготуу бир башкача жолдорду талап кылат экен да. Баягы таңуулоп эмес, кызыктырып, шыктандырып, мына ушул биздин фестивалдын максаты дагы ошондой. Бул фестивалдын максатында белгиленгендей, биз салттуу маданиятыбызды жана музыкабызды жөн эле сактап калбастан, аны өркүндөтүп, анан баягы баштапкы формасынан бузбай, баягы аутенттүүлүгүн сактап, кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек. Эми баягы муун деген алмашат да, муун алмашат. Ошого байланыштуу баягы кандайдыр бир өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыз жоголууга дуушар болот. Мына ошого жол бербеш үчүн баягы шыктандырып, ушуга кызыктырып, таңуулап эмес, мына бул менин маданиятым турбайбы, бул менин салттуу музыкам экен, ата мырдап келаткан ыр экен, же болбосо күү экен деп баягы эми ар бир элдин өзүнүн маданиятына тиешелүү, музыкасына тиешелүү бир кайрыктар биздин генибиздеги бир нерсе экен да. Айтып коет го, адамдын жашы улгайган сайын өзүнүн музыкасын уккусу келе баштайт экен, кайсы өлкөдө жашабасын комуздун кайрыктарын уккусу келет экен. Мунун баары жөн жерден эмес экен да. Мына ошол себептен биздин жаштарга бир шыктандыруу ыкмасы менен кызыгуусун ойготуп, кийинки муунга ушул музыканы бузбай өткөрүп бере турган, маданиятты бузбай өткөрүп бере турган бир муунду тарбиялоо да. Эми мына ушул фестивалга негизи жалпысынан 120дан ашык катышуучу чет элден катталыптыр азыр. Анан фестивалга катышууда жаш чектөө барбы, мынча жаштан мынча жашка чейин деген, же болбосо азыр Кыргызстандан канча катышуучу катышат? Фестиваль жана айтып өттүм 3 багыттан турат деп. Бул жерде конгресс менен маркетте чектөө жок. Ал эми сынактын өзүнүн жоосуна ылайык 18 жаштан жогору катышуучулар катыша алат да. Азыр 200гө жакын мамлекеттен өтүнмөлөр келип түшүп, 200гө жакын өтүнмөлөр келип түшүп, анын ичинен 122 кишинин өтүнмөсү биздин критерийлерге туура келип, аябай билеттер сатылып алынып жатат дебедимби? Ошол себептен эгерде маркетке катышам десе, же болбосо конгресске катыша турган окумуштуулар болсо, ал жерде жашын чектебей, тескерисинче критерийлери бир аз башкача да. Мисалы, конгрессте темасына ылайык илимий баяндамаларды жөнөтүп атышат дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар. Бул жерде англис тили негизги тил болуп атат. Ал эми маркет деген бул биздин Кыргызстан үчүн жаңы нерсе. Маркет аянтча деп аталат. Дүйнө жүзүндө бул кеңири тараган практика. Маркет аянтчада биринчи кезекте ошол салттуу музыканы алып жүрүүчү болобу? Эми биздин форматта карасак, бул салттуу музыканы алып жүрүүчү музыканттар да. Ошол музыканттардын өнөрүн дүйнө жүзүнө кыдыртып, концерттерди берип, ошол музыканттарды дүйнө жүзүндөгү бир аренага алып чыгуу да, дүйнөлүк аренага, продюсерлер. Маркет өзү 3 бөлүктөн турат. Биринчиси көргөзмө. Бул жерде дүйнө жүзүнөн келген топтор, маркет аянтчага да топтор келатат. Топтор, продюсерлер жолугушат. Анан бул жерде баягы таанышуу жүрөт да. Мисалы, дүйнө жүзүнөн келген бир белгилүү продюсерди айтайлык. Ал келет дагы биздин Кыргызстандан мисалы бир топду айтайлык, бир мисалы Мурасты айталы. Келет дагы, Кыргызстанда ушундай топ бар экен. Бул дүйнөлүк деңгээлге туура келген музыканы жараткан топ экен, же ошону алып жүрүүчүлөр экен. Демек, муну дүйнө жүзүн кыдыртып, турне кылып, эми башкача айтканда базарда бул баягы музыканттарды дүйнө жүзүнө алып чыга турган, сата турган продюсерлер келди.
ошол жерде биринчи көргөзмөдө баягы келип катышып аткан продюсерлер өзү тууралуу маалыматтарды, келген топтор өзү тууралуу маалыматтардын көргөзмөсүн уюштурат. Көргөзмө үчүн кадимкидей эле ошо көргөзмө аянтчалар болот. Андан сырткары ал жерде шоу-кейс деп коет. Ошо катышуучу группалар өзүнүн өнөрүн тартуулайт. Ал жерде келген продюсерлер, келген коноктор жарым сааттан коюлат программага келген музыканттардын өнөрүнү ошол жерден көрүшөт дагы. Баягы биз базарга алып чыгып эле өзүбүздүн музыканттарыбызды саткан сыяктуу бир платформа түзүп берип атабыз. Андан сырткары B2B жолугушуулар деп коет. Сиз экөөбүз отургандай эле жекеме жеке отуруп, ошол жерде фестиваль 3 күн болуп атпайбы? 3 күн ичинде баягы таанышып калган, кийинки кызматташууну көздөгөн адамдар ошол жерде отуруп келишимдерди түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Бул маркет аянтча. Ал эми сынакта 18 жаштан жогору деп чектөө коюлду. Сынактын бир өзгөчөлүгү бул профессионалдар арасындагы сынак. Чыгармачылыгы ошо профессионалдык деңгээлдеги салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр арасындагы сынак. Демек, бул жерде сөзсүз профессионалдар катышат да. Анан 2 багыт боюнча кабыл алып бүттү. Ал эми биздин кыргызстандыктар үчүн бир аз өтүнмөлөрдү кабыл алуунун мөөнөтүн узартып койгонбуз. Бүгүнкү күнү да өтүнмөлөр кабыл алынып жатат. Эртең Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваторияда кечки саат 5-те ушу жалпы биздин Кыргызстандан катышууну каалаган музыканттарды чогултуп, ошол жерде ошол музыканттарды тандоо өтөт. Кимде ким кааласа, келип өнөрүн көрсөтүп, ушу фестивалга катышам десе, эртең келип катышса болот. Тандоо турунан. Демек, Кыргызстандын катышуучулары азырынча толук тандалып өтө элек, буйруса алдыда дагы тандалат. Кыргызстандын катышуучулары конгресстики баягы өзүнүн жоосуна ылайык өтүнмөлөрдүн баары кабыл алынып, конгресстики бир аз башкачараак докладдардын баары кабыл алынып, азыр басылып чыгууга даярдалып жатат. Конгресстин негизинде, конгресстин жыйынтыгында илимий чоң жыйнак чыгат да. Ошол себептен макалалар алдын ала кабыл алынып, редакцияланып, толукталып, ал жагы уже бүтүп калды буюрса. Маркет аянтчага дагы, сынакка дагы азыр мына биз даярданып жатабыз. Кыргызстандыктарды баягы дүйнөлүк эми деңгээлдеги чоң музыканттар келаткандан кийин биздин өзүбүздүн өлкөдөн катыша турган конкурсанттар өзүнүн деңгээли өтө жогору болуш керек да. Себеби ошол жерде ал биздин жүзүбүз болот. Эми мына ошол Рухсанат деп аталган фестиваль август айында Ысык көлдө өткөрүлөт экен. Анан көрүүчүлөр кайсыл жака барып көрсөк болот, кандай шарттар менен? Баягы Ысык көлдө өтүшүнүн дагы бир себеби бар да. Демек, баягы биз туризмге дагы салым кошолу деп атабыз да. Туризмге кандайча салым кошобуз? Ошо дүйнөлүк бир деңгээлдеги чоң иш-чараны биздин көлдүн жээгинде өткөрүп. Демек, ошол учурда Ысык көлдө эс алып жүргөн баардык туристтерди, баардык кыргызстандыктарды келүүнү каалаган биздин фестивалга келгиле деп чакырмакчымын. Эшиги ачык, акысыз киришет сөзсүз түрдө. Анан фестивалга ошо биздин буюрса өлкө башында турган өлкө башчылар катышат деген үмүттөбүз. Учурдан пайдаланып ушу биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени абдан өзү колдоп, ошого болгон керектүү зарыл каражаттарын бөлүп, шарттардын баарын түзүп берип жатат. Биздин министрибиз менен өлкө башчыбыз Эдил Жолдубаевич өзү уюштуруу комитетинин башында туруп, министрликтердин башчылары. Демек, бул жөн гана бир катардагы фестиваль эмес, келечеги кең бир чоң иш-чарага айланат да. Анан сиздер билесиздер, бизде Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан улуттук брендибиз Улуттук көчмөндөр оюндары бар. Улуттук көчмөндөр оюндары бизде бир багыттан таанытса, ал эми биздин Рухсанат фестивалыбыз жобого ылайык ар 2 жылда өтөт. Ар 2 жылда, демек, көчмөндөр оюндары бир жыл өтсө, Рухсанат кийинки жылы өтүп, биздин дагы бир маданият, ошо музыка жаатындагы чоң брендибиз болот. Дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга ушул өңүттөгү окумуштууларды, алып жүрүүчүлөрдү, изилдөөчүлөрдү баарын чогулткан. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге эркен микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп, салам жолдобасаңыз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин баарыңыздарды ошо биздин Көгүлтүр көлүбүздүн жээгинде өтө турган дүйнөлүк Рухсанат салттуу маданият жана музыка фестивалына чакырмакчымын. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, сөзсүз түрдө ушу фестивалга келип катышып, жан дүйнөңүздөргө эргүү алып, шыктанып,
кетиңиздер. Бул биздин Кыргызстан үчүн өтө чоң бир маданий иш-чара болот деген ойдомун. Эми мына ушул сиздер көксөп, күтүп, эңсеп жүргөн иш-чараны уюштуруп жаткан экенсиздер. Анан коомго керектүү баягы маданияттын туу чокусун жаштарга жайылта турган, анан салттуу музыканы жаштарга келечек муунга баягы өзүңүз айтып өттүңүз, бузбай өзүнүн багытында, нугунда өткөрүп берүүнү максат кылабыз деп. Ушул иш-чараны уюштурууда кандай максат тилегиңиздер болгон болсо, мына ушул тилектериңиздер орундалсын, анан дагы биз күткөндөн дагы жакшы деңгээлде өтүп, анан келген ар бир катышуучу сиз айткандай Кыргызстан жөнүндө кенен маалымат алып, ошол эле учурда Ысык көл жөнүндө Ысык көл менен таанышып, анан туризм тармагына дагы мына ушул иш-чара демек өзүнүн салымын кошкон, бир биз күткөндөн дагы жакшы иш-чара болуп берсин деген ару тилегибизди айтабыз. Дагы сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте рух санат дүйнөлүк деңгээлдеги салттуу маданият жана музыка фестивали жөнүндө сөз кылдык. Мына ушул иш-чаранын негизги максаты салттуу музыканы өз нугунда бузбай жаштарга өткөрүп берүүнү максат кылат. Андан сырткары салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрдү бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлге алып чыгууну дагы көздөйт экен. Биз болсо азыр жардамалык тонугу жарыялап, кайра сиздер менен ушул жерден баарлашабыз.